بعدين بدأ تساعد شوي خلي بعض. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, жалпы кыргызстандыктар арбаңыздар. Биз буйруса Сауд Арабиянын борбору Рият шаарына ошол конференцияга келип калдык. Бүгүн буйруса 2024 жылдын 21 октябрь күнү. Албетте мен бул аркамда жакы бөлүмдө турган эмне булар десеңиздер, биз айтканбыз конференцияга кимдер катышат. Бул конференцияга делегаттар жана инвесторлор катышат. Бул инвесторлор деген кимдер? Мисалы Samsung, Siemens, LG, STS жана башка ушундай мыкты чоң дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар бар. Мына ошол компаниялардын жетекчилери как инвестор катары катышат. Ал эми делегаттар ошол бизге окшогон, мындай айтканда, коомдук ишмерлер, айрыкча бул медициналык форматта болуп атат конференция. Мына ушул меценаттар, дүйнөлүк булуң бурчтан келген меценаттардын катышуусунда ушундай конференция болуп атат. Албетте бүгүн 21 октябрь, 22-23 октябрь 3 күн бою конференция болот. Кудай кааласа биз азыр келдик. Албетте бизге катышуу үчүн момундай болгон мынакей пропуск деп коет. Мына көрдүңүздөр, Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду директор Сапарбаев Медербек. Мына ушундай приглашениянын негизинде биз келип, албетте азыр катышып аткан жайыбыз. Азыр биз инвесторлордун ушул кимдер катышып атканын албетте мындай белгилеринен билсеңиздер болот. Бул мына ушул ишкананын өзүнүн баягы товарларын, өзүнүн чыгарган баягындай бүт технологически жасаган эмгектерин, иштерин көргөзүп аткан учуру, достор. Мына бул STS дейт. Мына бүт ушул делегаттар келип, өздөрүнүн долбоор проекттерин көргөзүп, булар менен таанышып аткан учуру. Ал эми бул жерде дагы бир кандайдыр бир ушул бул жыйындын, бул конференциянын башкы максаты дүйнөлүк булуң бурчтагы ушундай бир инвесторлор менен жана доктор, профессор жана ушундай бир меценаттар чогуу иш алып барыштык. Албетте ар бир келген делегат өз өлкөсүнө өзүнүн бир кандайдыр бир аракетин, долбоорун, проектисин көргөзүп, буйруса ошол өзүнүн жерине тартып кетиштик максатта өтүп атат. Албетте эми Аллах Таала ким кандай максатта келген болсо, Аллах Таала өздөрүнүн ушул ой максат тилектерине Кудай жеткирген болсун. Биз дагы ушул Индиядагы врачтар менен азыркы учурда чогуубуз. Бул жерде Кыргызстандан биз эле келдик окшойт. Мен дагы ошол кандайдыр бир себептер менен бул жакка чакырылып, ушул катышып аткан учурубуз. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү 21 октябрга чейинки конференцияга чейинки биздин күндөрүбүз, достор, эмеде Мекке жана Мединада кичи ажы умра ибадаттарын аткаруу менен күндөрүбүз өттү. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун. Албетте мен мына бардыгын болбосо дагы колумдан келишинче көргөзө берейинчи. Маке, достор, албетте бул шейхтердин чындыгында ушул дүйнө элине, Сауд Арабиянын дүйнө элине ушул инвестор жана меценаттарга жана ушул делегаттарга түзүп берген шарттарын караңыздар. Сауд Арабиянын борбору ошо Рият шаарынын бир аз четирегинде ушундай бир чоң жыйындар залы бар экен. Өтө чоң экен. Чындыгында бул жерге бир канча дагы миң адамды катышат деп аткан. Бул залды, достор, айланып бүтпөйт экенсиң. Азыр биз алдын ала биринчи кыдырып, таанышып, кимдер катышып атат, көрүп, мына мобайл дейт. Кыдырып көрүп, анан кийин жыйындар залына киребиз, иншалла. Бул кадимки дрон чыгарган
Çoğun bir технологический завод eкен, Maşallah, mına sağa. Бұл шундай скорый машинасы екен. Бұл атайын қойылған екен. Салам алейкум. Dünya елін урматтуу туугандар, телевидениедан, эфирден мурда кийин көрүп жүргөн болсок, ишкерлерде. Мына бүгүн биз жанынан көрүп аткан жайыбыз. Машалла. Достор, мынау аппаратты караңыздар. Мына биздин башкы максатыбыз ушул медициналык оборудованияны алып барыштык. Мына Simeon Medical дейт. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул компания менен иншалла балким таанышып, жакындан катташып калган болсок, мына ушундай болгон мыкты оборудованиялар бар. Мына азыр келген делегатка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Не иш алып барат, бул аппарат не иштерди жасайт. Машалла, мына Аллах Таалам биздин өлкөбүздө ушундай өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошсунчу. Дуа кылып коелучу, амин амин деп. Мына медикамент. Марокко. Мына аппараттын эң негизги эмелерин алып келиштир могул жерге. Бул аппараттар менен тааныш керек экен. Не иштерди алып барат, не кызматтарды жасайт. Бүт майда мелочтардан баштап жогорго чейин экен. Көрдүңүздөр, достор, мекендештер. Мен дагы астыга баса берейинчи, кандай кимдер инвесторлор болуп келген. Global Hate бизди чакырган могул приглашениябыздын негизинде мынакей Акниет Аманат Эдербек Мусаевич Сапарбаев Global Health деп бизди чакырган приглашение жөнөткөн компания, фирма мына ушул, достор. Мына бүткүл дүйнөнүн булуң бурчунан келген инвесторлор жана делегаттар. Ой, мыналар нени таң калып көрүп атышат. Эң негизги бул жерде технологический жана медициналык конференция өтүп атат. Мына Бахтер деген ушундай ишкана экен, медицинский компания экен, мына чыгарган товарлары, достор. Так, мындай байкайлычы. Адамдын эң кымбат байлыгы бул ден соолук, достор. Ошон үчүн биз өлкөбүзгө биринчиден медицина борборун түзүш керек. Дүйнөлүк деңгээлдеги медицина борборун түзүштүктү биз өзүбүз аракет кылып жетише албасак дагы кийинки муундарга татыктуу тарбия, сабак, билимибизди берип кетишибиз керек. Мына балким кийинки муундар ушул медициналык өнүккөн өлкөнү түзөттүр балким. Мына friction forces against the skin, and on ICU department we really want to focus on prevention of this.
жака основной келип катышып аткандар ушул немелер экен. Doktorlar. Ушул колунда бар Кыргызстандагы өнүккөн өлкөлөргө өздөрүнүн бизнесин камтып аткан биздин мекендештерибизге кайрылып кетерлим да. Ушул чет жакка барып, чет жактын кандайдыр бир экономикасына, налог катары экономикасына бир салымыңыздарды кошуп отурбай, ушул өзүбүздүн Кыргызстанга ушул медициналык өнүккөн борборду түзүп калсаңыздар деп айтып кетерлим да. Караңыздарчы мынакей. Адам баласы оорубаса, ишибиз түшпөсө, эме кылбайт экенбиз да. Ой, ну скорый. Достор, biz көргөзүп бүт албайт экенбиз. Бөлүп көргөзөйүн. Бардыгын бир эле көргөзүп сиздердиге кызыгында кетирип албайын. Мен азыр эми жыйындар залына кирейин. 3 күн бою болобуз. 3 күндө колубуздан келишинче сиздер менен бөлүшүп турабыз. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Дагы бир жолу чындыгында мен ушундай өнүккөн өлкөнүн бүгүнкү ушундай конференциясына катышып аткандыгым аябай мындай тажрыйба жана сабак жана кандайдыр бир өзүбүзгө көп нерсени көзүбүз менен көрүп болсо да үйрөнүп кетербиз деген үмүтүбүз бар. Жана ушул жерге катышып атканыма кубанычтамын буюрса. Көргөзөйүн достор, мекендештер, мен андыктан бул жака келген соң албетте өзүбүздүн ишибизди эле аткарып кетпестен, балким кимдир бирөөнө ушул биздин видеолор таасир калтырып, балким ушул өнүккөн медицинасы өнүккөн бир медициналык борборду Кыргызстанга түзүп калабыз деген Кудай кааласа ниет бар. Жана кимдир бирөө көрүп өзүнө бир таасир алып калаттыр. Мына биз азыр кыдырып көрүп аткан жайдын бардыгы бул ушул мисалы мына Эскаре деген ошол фирма экен. Эскаре ошол фирманын чыгарган ишмердүүлүгү боюнча келген ушу делегаттарга жана туристтерге тааныштырылат мына. Андыктан достор, чындыгында бул медицина оборудование чындыгында өнүккөн оборудованияны мына ушул жерден көрүп атабыз. Анткени бүт бардыгы эмне иштерди аткарышат жана эмне ишмердүүлүк менен алектенишет, анын бардыгын инвесторлорго жана делегаттарга тааныштырып атышат. Мынакей бул жер кислородный аппараттын ушундай чыгаруучу бир компания жана фирма экен, достор. Негизи бул залды кыдырып бүтпөйт экенсиң, чындыгында.
Канткенде бул өнүккөн, медицинасы өнүккөн бир борборду биз Кыргызстанга түзө алабыз, достор. Канткенде биз өнүккөн медицинаны Кыргызстанга түзө алабыз, достор. Ушуга бир кыскача ой пикир, комментарий калтырыңыздарчы. Канткенде эми мен мынтип келип тартып мынтип бөлүшүп койсом эле эч бир жагдай жаралып деле кетпейт чындыгында. Бирок балким кимдир бирөөнү алып келген ушу долбоорубуз, проектибиз жаккан болсо, балким жаккан болсо, балким туура кабыл алган болсо, албетте бир жакшы жагына өзгөрүш болор эле. Негизи конференциянын өтүп аткан жыйындар залы бир бурчу мына ушул жерде өтүп атат, достор. Мынакей. Biz кайрадан киребиз жыйындар залына. Мен кыскача атайын көргөзүп аткандан кийин бул кайсыл компаниялар, кимдер, кандай инвестор жана кандай делегаттар катышып атканын бир кыскача сиздерге көргөзүп өтөйүн деп атам. Бул чындыгында өнүккөн Сауд Арабия деп мына ушуну айтты. Карагылачы. Өлкөң өнүкпөсө туристтер деле, инвесторлор деле келиши кыйын. Мына машалла. Мына ол бизге эң керектүү нерсе экен. Көрүп атасыздарбы мына? Мага кызыктуу болгон нерсе, таң калтырган нерсе мына ол аппарат же ушул имплант. Эмнеге анткени бул протезди бизде Сабырбек Жумабеков коет, билесиздер. Но ушул качан жакшы протез же болбосо качан жакшы болуп коюлганда гана анан натыйжасын берет экен да. Мына бир эле ушул эмес, көрдүңүздөрбү? Баардыгын алмаштырып аткан бул жерде мүмкүнчүлүк дагы бар экен мынакей. Буту жокторгочу. Мына. Ойбой. Урматтуу достор, мекендештер, эч ким оорубасын жана эч бир инсан мындай кайгынын тартпасын. Бирок канчалаган биздин Кыргызстанда спорт тармагынан же көкбөрү улак тармагынан ушул бутунан капыстык болуп айрылып аткандар көп да, этият болуңуздар. Ден соолук эң кымбат. Биз азыр ушул Сауд Арабиянын борбору Рият шаарында медициналык международный ушул конференцияда жүрөбүз. Мына азыр көрүп атабыз эмне деген өнүккөн багындай медицинанын өнүккөн борбору. Мына ушул эмнелерди көрүп атабыз, оборудованиялардычы. Ушул оборудованияны Кыргызстанга алып барыш керек. Иншалла Аллах Таала мүмкүнчүлүк жаратып, мүмкүнчүлүк берип, мына ушундай биз дагы ушул медициналык международный конференцияга катышып атабыз. Албетте биз Ак ниет аманат коомдук фонду жетекчи директору Бедербек Сапарбаев. Албетте, урматтуу достор, урматтуу мекендештер, мен буну менен эмнени айтаар элем? Мен буну менен, достор, ушундай өнүккөн медицинасы өнүккөн борборду биз Кыргызстанга алып барышыбыз керек. Максималдуу түрдө аракетибизди жасап, биз болбосо дагы бизден кийинки муундар мына ушул алдыдагы көрүп атасыздар. Бизде жада калса мындай жакшынакай момундай болгон мыкты аппарат кероваттардагы чындыгында табыш кыйын да. Болушу мүмкүн, эми барып атат. Бирок пациент деген, бейтап дегенчи, мен көп сырттарда жүрөм, бейтап алып барып, айрыкча мисалы Турция же Индия жериндечи. Бейтап мисалы биринчи этажга реанимацияга түштүбү, ошол биринчи кабаттан
4-cü qavat же 7-ci qavatda операционный блок болсо, мисалы да, же анализ тапшыруучу ушундай бир эмелер болсо, борбору болсо, 7-ci qavatка чейин бейтап эч кандай баягындай эмне деп коет, жанагы түртө турган каталка деп коебу. Мына ошого салынып, ошо менен жеткирилбестен бир ушул могул көрүп ушул кровать менен 5-ci этажга дагы, 7-ci кабатка дагы, 1-ci кабат подвалга дагы чыга турган шарт болуш керек. Ушул менен бейтап эч качан түшпөстөн дарыланыш керек. Жана ушул жүрө тургандагыдай шарттагы оборудование түптөлгөн борбордук больница салыныш керек, достор. Мисалы больница 7-ci кабатка кантип алып чыгат дешиңиздер мүмкүн да. Лифт болот, ушуну тартып чыга турган, ушуну көтөрүп бата тургандагыдай атайын бейтаптар үчүн жана ухажерлор үчүн ушундай лифттер болот. Биз көп ушул Индия жергесинде айрыкча барганда көрүп жүрөбүз. Өтө чоң, мисалы мына көрдүңүздөр. Бул тиги кроватка жаткырганга чейинки же анализ алуучу баягындай бир каталканын бир түрү экен да. Ал эми достор, мекендештер, бизде ушулар өзү жүрө тургандагыдай шарт түзүлүш керек. Мына азыр бизге жардам керекпи деп эме кылып атат. Ушундай эми аракет жасай бериш керек да. Аракет жасай берген болсок, эгерде бир жакшы инвестор менен Кыргызстанга ошондой деңгээлдеги больница салып алган болсок, керемет болот эле иншалла.